Менде бир суроо бар да. Бул кызыл омпол боюнча да бердиби депутаттар? Бербедиңиздерби? Баягы Акылбек Жапаров бир 88 миллиард доллар киреше түшөт деп айткан да. Анан ошо Токен ассоциациянын жанагы өкүлдөрү бул экономикалык жактан бул эсептелип тура эмес деп айтышкан да. Бул ушу кандай деп жооп берет ушул боюнчачы? Эми токен тармагын өзүңүз жакшы билесиз да. Ал жерде баягы категориялар бар: P1, P2, C1, C2 дегенчи. Ал прогнозныйды азыр мындай айтыш мүмкүн эмес. Анан мен ага бар деп да жок деп азыр айта албайм. Ал прогнозный, ал баягы разведка жүргөндө балким көп болуп кетиши мүмкүн, балким аз болуп кетиши мүмкүн. Ошондой сумма барбы примерно, ушундай? 88 миллиард долларлык. Бүгүнкү күндө биз Ташбулак участок боюнча гана айта алабыз, анткени геологиялык изилдөөлөр жүргөн ал жерде запаска коюлган 2 миллиард деп тегерегинде деп аны айта алабыз. Башка жагын аны мен айта албайт экенмин. Ошо Кыргыз алтын акыркы 3 жылдагы вот кирешесинде канча сомду түздү? Мисалы салык жана салыктык эмес төлөмдөр да 3 жылда кандай болду ушул? Боюнча айта аласызбы? Ооба, айта алам. 20-жылдан баштап айта бербейм уруксат болсо, мындай бир. Кескелеп айтыңыз мындай. Мисалы, таза киреше 20-жылы 1 миллиард 200 миллион болгон, 21-жылы 2 миллиард 700 миллион болгон, 22-жылы 42 болуп кеткен, эми бул бирок жанагы биздин акция келгендечи, атак 2,5 миллиард. 23-жылы 12,6 миллиард, азыр бүгүнкү күндө 13,6 миллиард деп күтүп атабыз. Андан дагы көп болот. Азыр биз 10 айдыкын эле неметтик. Азыр биздин дивидендтер жанагы немелердин баары акыркы 2 айда түшөт. Ошондо биз бир 14 миллиардтын тегерегин күтүп атабыз. Жакшы. Мына 2024-жылдын 10 айында вот Макмал комбинатында да 261 килограмм алтын чыгарыпсыздар да. Кирешеси болгону 29,8 миллион сом түшүптүр да. Бул ушул филиалыңыздардын иши мындай канааттандырабы? Эми бул Макмал комбинат башынан бул социальный проект болуп түзүлгөн турбайбы? Анан бул 86-жылы салынган комбинат экен. Аябай эскилиги жеткен. Былтыр быйыл бир где-то бир 70 миллион сомго чейин баарын оңдоп чыктык. Ал жерде бир 600 киши иштейт. Ошол жердеги райондун бюджетинин бир жарымысынан көбү ошо комбинат берет экен, билесиздер да. Анан ошо баягы жумуш менен да камсыз кылып, ошо кадрларды да кармап эметиш үчүн биз кармап турабыз. Бирок ал жерде бизге дагы Минприрода участок лицензия берген, кылдоо деген. Ошол жерде бир 4,5 тонна бар буюрса, анын разведкасын баштадык. Кийинки жылдын аягы менен бүтүп калсак, ошол жакка киребиз. Анда киреше баягы кескин чоңоет. Азыр биз бул жерде отвал менен иштеп атабыз. Жакшы, значит, алгылыктуу иштер жүрүп атыптыр да сиздерде, мындай. Маселе жок экен да. Ооба, жакшы болуш.